2024-жылдын 14-октябрь күнү Баткен областынын түзүлгөнүнүн 25 жылдыгына карата облус аймагында 25 объекттин ачылуу азем болду. Алардын бири дал ушул сиздер көрүп турган Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционерлик коомунун филиалы Баткен электр тармактар ишканасы дагы ачылды. Бул ишкана 2023-жылы 26 сентябрь күнү башталган болсо, bir жылдын ичинде ушул административдик имараты бүткөрүлүп, бүгүнкү күндө колдонууга берилип турат. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин колдоосу менен Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционерлик коомунун каржылоосу менен курулган бул имараттын жалпы сметалык баасы 187 миллион сомго курулуп, имараттын жалпы аянты 3700 квадрат метр. Ал эми имарат 200 жумушчуга ылайыкташкан. Имараттын ичи заман талабына ылайык жабдуулар менен толукталып, иштөөгө мыкты шарт түзүлгөн. Андан сырткары кошумча ашкана, мейманкана, трансформатор оңдоочу цехта курулуп, автоунаалар үчүн атайын гараждар орун алган. Бүгүнкү күндө Баткен областыбыздын түзүлгөнүнө 25 жылдык мааракесинде турабыз. Ошол 25 жылдык мааракенин ичинде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын Баткен филиалы, башкача айтканда Баткен электр тармактар ишканасынын имаратынын ачылыш аземи деп болуп атат. Бул биздин имарат, башкача айтканда Баткен областынын ичинде Баткен электр тармактар ишканасынын түзүлгөнүнө 2022 жылы август айында түзүлгөн. Ошол түзүлгөн күндөн баштап ал Ош областынан бөлүнүп, Баткен областына жаңы ишкана түзүлгөн. Түзүлгөн күндөн баштап Баткен электр тармактар ишканасы өзүнүн зданиясы жок, Баткен райондук электр тармактар ишканасында гана отурчу. Ал эми бүгүн мына биз 23-жылы Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын өздүк бюджети менен планга киргизип, 23-жылы сентябрь айында баштаганбыз бул зданияны. Ал эми бүгүн өзүңүздөр күбө болгондой 24-жылы бүгүнкү күндө ушул биздин тармактын ишкананын имаратын ачылыш аземи болуп турат. Бул жалпысынан алып караганда бир эле бул ишкананын зданиясы курулбастан комплекс болуп курулду. Жалпы бул жерде трансформаторду ремонт кылуучу зданиябыз бар, транспорт үчүн зданиялар салынды, артынан баарыңыздар көрүп чыктыңыздар, биздин столовой салынды, анын ичинде мейманканабыз кошо салынды. Башкача айтканда жалпы комплекстин баардыгы бирип отуруп 187 миллион сомдук здание курулду. Бул акча каражатты Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын өз каражатынан курулду. Ал эми бүгүнкү күндө ушул бул зданиянын ичинде биздин кесиптештер 200ге жакын кесиптешибиз отурат, адистерибиз отурат. Алар үчүн биз шарттын аябай жакшы шарттар түзүп бердик. Өзүңүздөр да күбө болдуңуздар, баардык жагынан ыңгайлуу шарт түзүлдү. Компьютерлер боюнча дагы маселе жаралбайт. Бул жерде санарип боюнча дагы президентибиздин саясатын колдоп, санарипти өнүктүрүү боюнча дагы баардык кабинеттерде дагы жаңы компьютерлердин баары жайгаштырылды. Буюрса ушундай шарттарды биз баардык мекемелерде түзүп келатабыз. Жаңы имараттын ачылуу аземи чоң салтанат менен белгиленип, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касмалиев, энергетика министри Талайбек Ибраев, президенттин Баткен облусундагы ыйгармуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аксакалдар катышты.